Кутман күн. Биз бүгүн өзүбүздү кантип өнүктүрүп, ишенимге ээ болорубузду, алдыга ар тараптуу максат коюп, ага жетүү менен өз кыялыбызды орундатуу тууралуу сүйлөшөбүз. Дегенде алгач адам өзү жөнүндө кандай ойдо, ал кандайча өзгөрөрүн, жүрүм турумуна болгон таасирлерин, өзүн өзү сыйлоо сезими кантип калыптанып жана аны кандайча өркүндөтүү керек экендигин аныктап алуубуз керек. Инсан үчүн эң кызыктуу табышмак бул өзү. Окумуштуулар өз изилдөөлөрүндө адамдын психикасы жана организми туурасында ар кыл жаңы фактыларды, ачылыштарды жасашууда. Өмүрүбүздүн кызык учурларында биз өз кыял жоругубуздагы жаңы калыптанган мүнөздү жана кыймыл аракетибиздеги ачылыштарды көрө алабыз. Таң калыштуусу, биз адатта ал кыял жоругубузду өмүрүбүздө таптакыр кезиктирбегендигибизде. Биз жарыкка келгенден тарта өзүбүздү таанып баштайбыз, үнүбүздү угабыз, дене турпатыбызды изилдейбиз. Андан соң өз сөлөкөтүбүздү күзгү аркылуу көрүп, келбетибиз менен таанышабыз. Бара-бара эмнени жактырып, эмнени жактырбай тургандыгыбызды, сезимдерибизди жана каалоолорубузду билдирүүгө үйрөнөбүз. Жыл сайын биз өзүбүздөн жаңы нерсени байкайбыз. Денебиз, ойлорубуз, кызыкчылыктарыбыз кандайча өзгөрөрүн көрүп, сезебиз. Барган сайын биздин айлана чөйрөбүз өзгөрүлүп, социалдык чөйрөбүз кеңейет. Өзүбүз жөнүндө көп нерселерди башка адамдар менен, достор, туугандар жана жөн гана тааныштар менен баарлашууда билебиз. Өзүн өзү таанып билүү көп учурда өзүнөн өзү пайда болот жана ар дайым аң сезимдүү боло бербейт. Биз өзүбүздү билгендейбиз, бирок мүнөзүбүздү, адаттарыбызды жана шык жөндөмүбүздү сүрөттөп бере албайбыз. Анан эмне болуптур? Мунун зарылчылыгы барбы? Өзүбүздү тереңден изилдөөнүн, кулк мүнөзүбүздү, кызыкчылыгыбызды талдоонун кандай пайдасы бар? Ансыз деле биз жашайбыз, чоңоебуз, өзгөрөбүз. Баары жайында эле го деген ойлор каптап алган. Бирок бул жөнүндө ойлонуп көрсөңүз, анда баардыгы ойдогудай боло бербейт. Өзүбүзгө канааттанбаган жана башкалар менен болгон мамилебизге нааразы болгон учурларды эстөө жетиштүү. Же өзүбүз каалаган нерсеге жетпей калганыбызды, бизди татыктуу баалабаганына. Мунун баарын өзгөртсө болот. Алгач өзүңдү түшүнүшүң керек. Ал үчүн көнүгүүлөр жардам берет. Бир кагазды 8 бөлүккө бөлүңүз. Ар бир бөлүккө жазыңыз: кыйынчылыктар, жөндөмдүүлүктөр, шыктуулук, физикалык өзгөчөлүктөр, сабактар, ролдор, баалуулуктар жана кулк мүнөздөр. Эми бардык бөлүктөрдү бир-бирден толтура баштаңыз. Кызыкчылыктар — бул биз жасагыбыз келген нерсе. Саякаттоо, футбол ойноо, кино көрүү, велосипед тебүү. Жөндөмдүүлүк — бул биздин белгилүү бир иш-аракеттерге болгон умтулуубуз. Кимдир бирөө математиканы мыкты билет, экинчиси тилди жакшы өздөштүрөт, дагы бирөө созолонто ырдайт, башкалар сонун бийлейт. Шыктуулук — биз бир нерсени жакшы жасаганды үйрөндүк. Сүрөт тартууну, пирог бышырууну, адамдар менен баарлашууну, фото тартууну. Физикалык өзгөчөлүктөр — бул сырткы келбет, дене түзүлүш, бой, күч, ылдамдуулук, шамдагайлык. Сабактар — негизинен биз эмне менен алектенебиз? Мектепке баруу, досторуң менен убакыт өткөрүү, кытай тилин үйрөнүү, ата-энеге жардам берүү жана башка. Күнүңүз көбүнчө кандай иш-чаралардан турары жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Ролдор — убакыт өткөн сайын ар бир адамдын өзгөрүп турган бир нече ролу болот. Бүгүн силер окуучу, үй бүлөңөр үчүн бала жана небере, тең туштарыңар үчүн доссуңар. Бир канча убакыттан кийин өзүңөр ата-эне болосуңар. Кайсы бир кесипти өздөштүрөсүңөр. Кулк мүнөз — ар бир кишинин өзгөчө кыял жоругу, жүрөм турумубузду аныктоочу жеке сапат болуп эсептелет. Мисалы, адамдар эмоционалдуу же токтоо, дагы бири шайыр, айрымдары түнт болушу мүмкүн. Кээ бири дайым бир нерсе менен алек болуп, өтө активдүү келет. Баарлашууну жана көңүл чордондо болууну жактырышат. Башкалары шашпайт, ызы чууну сүйбөйт.
айланасындагылардын көңүл буруусу ага анчалык маанилүү эмес. Айрымдары ачууланып, болор болбоско чыртыя түшөт. Башкалары тең салмактуу болуп, тынчтыкты сүйүп жашайт. Биз жашоодо көп нерселерсиз эле жашай алабыз. Бирок кээ бир нерселер, адамдар жана иш чаралар бар. Ансыз биздин жашообузду элестетүү мүмкүн эмес. Бул биздин баалуулуктар. Бул көнүгүүнү жасоо бир аз убакытты алышы мүмкүн. Өзүңүздүн ролдоруңуз жөнүндө бөлүмдү толтуруп жатып, алар менен байланышкан көндүмдөрдү жана иш аракеттерди эстей аласыз. Мүнөздөрдүн өзгөчөлүктөрүн жазып жатканда, алар бала же небере, эже же ини, мектептеги окуучу же студент, дос же сүйлөшкөн кызы катары жүргөндө, алар ар кандай мүнөздө болорун байкайсыз. Сиз өзүңүздү максаттуу пазлды чогултканга шайкеш экендигиңизди байкагандырсыз. Бул сүрөттүн көптөгөн бөлүктөрүн бириктиргенге окшош. Кээ бирде айрым бөлүктөр бири-бирине карама-каршы келип калгандай сезилет. Биз мугалимге сылык сыпаа мамиле жасайбыз, бирок классташтарга орой мамиле кылабыз. Футбол ойногондо жалындуу жана активдүү, бирок алгебра же дүйнөлүк тарыхты үйрөнүүгө келгенде таптакыр кайдыгербиз. Бул табигый нерсе. Биздин кызыкчылыктарыбыз, жөндөмдүүлүктөрүбүз, ролдорубуз жана мүнөзүбүз ар кандай кырдаалда түрдүү жолдор менен ачылышы мүмкүн. Ошол эле учурда алар өз ара байланышта жана биздин көп кырдуу кайталангыс инсандыгыбызды түзөт. Өзүңүздү ар тараптан карай билүү абдан маанилүү. Кеп биз өзүбүз жөнүндө бир нерсени билгенибизде эле эмес. Биз буга түрдүүчө мамиле кылабыз. Айрым сапаттарыбыз бизге жагышы же жакпашы мүмкүн. Өзүбүзгө ыраазы же ыраазы болбошубуз ыктымал. Ооба, сөз өзүбүздү сыйлоо жөнүндө болуп жатат. Адамдар өздөрүнүн жөндөмдөрүнө, сырткы келбетине, кызыкчылыктарына, иш аракеттерине жана мүнөзүнө баа беришет. Жалпы өзүн өзү баалоосу ушул баалоолордун негизинде калыптанат. Өзүн өзү жогору баалаган адамдар эреже катарында баарын түгөл билем деп ишенишет. Мындай көз караштагылар эч кандай кемчиликтер же көйгөйлөр болбойт жана болушу да мүмкүн эмес. Меники дайыма туура деп эсептешет. Бул башкалардын ашыкча мактап, анын бардык каалоолорун аткарууга далбас уруунун натыйжасы ушул болушу мүмкүн. Кээде таланттуу жана маңдайы жарык адам да бардык сферада ушундай боло берет деп ойлошу мүмкүн. Өзүн өзү төмөн баалаган адамдар өтө сынчыл көз карашта болуп, кадыр баркын байкабай калышат. Мындай кишилер кемчиликтерин гана көрүп, өздөрүн анчейин баркалышпайт. Башкалардан кем жана колдорунан эч нерсе келбегендей сезишет. Өздөрүнө канааттанбагандыктан максаттарга жетүүгө, башка адамдар менен мамиле курууга, керектүү жыйынтык чыгарууда тартынчыктап турушат. Өздөрүн жогору да, төмөн баалаган адамдар да өзүн толук түшүнүшпөйт. Биринчилери мен баарын башкалардан артык билем деп керкейет. Экинчилер өздөрүнүн терс сапаттарын гана көрүп, күчтүү жактарын эске алышпайт. Өздөрүнө туура баа берген адамдар мүмкүнчүлүктөрүн, сапаттарын, күчтүү жана өркүндөтүүнү талап кылган жактарын жакшы билишет. Бул аларга өздөрүнө жакшы мамиле кылууга, өзүн кабыл алууга жана иш аракеттерин жетиштүү баалоого жардам берет. Мындай адамдар өзүлөрүнө ишенишет, кыйынчылыктарды жеңе аларын билишет. Ошондуктан өзгөрүүлөрдөн жана жаңы иштерден коркушпайт. Ар бир адамдын күчтүү жана алсыз жактары болот. Ар бир адам өзүнүн жакпаган жана канааттанган жагын айта алат. Маселе, жөн гана терс жактарга көңүл буруп, же жакпаган жактарыңызды белгилеп, жакпаган нерсеңизди өзгөртүү үчүн алардан ээргүү алуу керекпи деген суроо туулат. Айтууга оңой, бирок муну үйрөнүү оңой эмес. Өзүңүздү жакшылап карап чыгууга жардам берүүчү көнүгүүнү жасайбыз. Бара калып, эки бөлүккө бөлгүлө. Бир жагына өзүңүзгө жакпаган сапаттарыңызды, экинчи бөлүккө өзүңүзгө таандык жакшы жактарыңызды жазыңыз. Мисалы, кимдир бирөөгө күзгүдөн келбети жакпашы мүмкүн. Бирок анын баары суктанган жакшынакай чачы бар. Кимдир бирөө сүрөттү начар тартат, бирок техникасы менен. Кимдир бирөө өзүн эч кимге жакпайм деп ойлойт. Бирок башка класстан бирөө ага күлүмсүрөп карап, өзүнүн сезимин билдирет. Кээде жакшы сапаттарыңыз убагында байкалбай калышы мүмкүн.
Бардык жөндөмдөр сыяктуу эле артыкчылыктарды көрө билүү жөндөмдү да машыктырса болот. Мурунку көнүгүүбүздү эстеп, сиз такыр башкача болгон жагдайларды элестетип көрүңүз. Бул сиздин күчтүү жактарыңызды табууга жардам берет. Өзүң жөнүндөгү түшүнүктүн калыптанышына мен деген образга жана өзүңдү баалоого ар кыл адамдар таасир этет. Ата-эне, достор, тааныштар, мугалимдер. Өзүбүздү баалоого жашообуздагы коштолгон окуялар жардам берет. Жетишкендиктер, ийгиликтер, каталар. Өзүң жөнүндө түшүнүк биринчиден үй бүлөдө пайда болот. Балдардын өз жөнүндөгү түшүнүгү кичине чагынан ата-энеси менен жана жакын адамдары менен сүйлөшкөндөн башталат. Алардын мээрими, кам көрүүсү, жылуу мамилеси, мактоосу жана жардамы балага өзүн ыңгайлуу жана ишенимдүү сезгенге көмөк болот. Чөйрөдөгүлөрдүн баа берүүсү, мактоосу жана колдоосу аркасында мен деген образ түзүлөт. Балдар чоңоюп, өзү теңдүүлөр менен сүйлөшүп, ойноп, аларга эмне жагарын же жакпасын, ким аларга жакшы маанай тартууларын, капалантканын, же болбосо алардын колунан эмне келерин же келбесин билип башташат. Чөйрөдөгүлөрдүн реакциясы, алардын сөздөрү, критикалык көз карашы, колдоосу, тамашалары адамдын өзүнө баа берүүсүнө таасир этет. Эгерде чөйрөдөгүлөрүбүз биздин максаттарды колдосо, барктаса, ал өзүбүздү жакшы сезүүгө себеп болот. Биз ката кетиргенде алар сабырдуу болууга, өзүбүздү колго алууга жана каталардан коркпоого жардам берет. Курбу досторубуздун колдоосу, жарым сөздөн түшүнгөнү бизди коомго керектүү жана сүйүктүү сезүүбүзгө жардам берет. Кээде тескерисинче, эгер чөйрөдөгүлөр мактоого караганда жемелеп урушса, өзүңдү жакшы сезүү кыйын. Чукул жана орой айтылган сөздөр көкүрөгүбүзгө көпкө сакталып, өзүбүз жөнүндөгү ойлорго таасир этет. Албетте бул туура эмес. Мындай болбошу керек. Эгер чөйрөдөгүлөрдүн мактоосу жана колдоосу болбосо, өзүңө терс мамиле кылып, кубатсыз сезип калбашың керек. Башкалардын оюнан көз каранды болбошуң абзел. Бизге башкалардын баалоосу маанилүү болсо, анда өзүбүздү баалоого орун калбай калат. Өзүбүз жөнүндө билим бизге туруктуу жана адекваттуу, өзүн өзү сыйлоо сезимин сактоого жана чөйрөдөгүлөрдүн баалоосунан көз каранды болбоого жардам берет. Бирок жакындарынын пикирин угуу дагы да болсо маанилүү. Кээде кээ бир нерселерди байкабай калышыбыз мүмкүн. Бизди жакшы билгендердин пикири бизге жакшы жардам берет. Өзүңдүн сапаттарыңды жана мүмкүнчүлүктөрүңдү туура баалоо, өзүңө ишенүүгө жана эч нерседен коркпоого жардам берет. Бул жаңы нерселерди окууга, өнүгүүгө, өсүүгө, план түзүүгө, максат коюуга жана ага жетүүгө көмөктөшөт. Ар бир адам жаңылышарын же ката кетирерин унутпашы керек. Бирок каталарды оңдоо жана түздөө биздин колубузда. Ал үчүн өзүнө мен өзүмдү сыйлайм, кандай болсом ошондой өзүмдү кабыл алам деп айтыш керек. Эч нерсеге карабай, өзүмдү сүйүп, өзүмө кам көрөм. Келгиле, өзүбүздү колдоо үчүн кичине көнүгүү жасайлы. Баракчага жүрөкчөлөрдү тартып, ичине мага өзүм жагат деген фразадан башталган сөздөрдү жазгыла. Мисалы, мага өзүмө достукка бекемдигим жагат. Мага өзүмө кам көргөндүгүм жагат. Мен жакшы ырдайм. Мен күчтүүмүн. Мен шаңдуу күлөм. Мен көп окуйм. Мен кайгыга батпайм. Мен сөзүмө турам. Жазып бүткөндөн кийин ар бир фразаны жүрөк менен сезгенге аракет кылгыла. Өзүңдү кабыл алуу, сыйлоо жана сүйүү бул өзүн өзү сыйлоо сезимин өркүндөтүү жана өзүнө ишенүү сезимин бекемдөө үчүн эң биринчи жана эң маанилүү кадам. Өзүңүзгө болгон ишенимди арттыруунун дагы бир нече жеңил жолдору. Өзүңүздү анын жанында жакшы, ишенимдүү сезе турган адамдар менен мамиле түзүңүз. Өзүңүздү көрсөтүүнүн кажети деле жок. Ал эми өзүңүздү ишенимсиз жана санаарката турган адамдардан алыс болууга аракет кылыңыз. Идеалдуу адамдар жок. Кол жетпеген нерсеге умтула берүү, болгон нерселерден ырахат алууга тоскоол болот. Терс эмоционалдык абалда чөгүп кетүү оңой. Ар бир нерсе ойдогудай болбой жаткансыйт. Бир азга токтоп туруп, жакшы нерсени эстеп калууга аракет кылыңыз.
апаңыздын жылмаюусун, достор менен жолугушуудагы кубанычтар, спорттогу же мектептеги ийгиликтериңизди. Буга окшогон эскерүүлөр кырдаалды объективдүү караганга жана өзүңө ишенимдүү болууга жардам берет. Ар күнү кечинде чоң кичине жетишкендиктериңизди жана ийгиликтериңизди жазууга 10-15 мүнөт бөлүңүз. Балким сиз китеп окудуңуз, же жаңы бир нерсе үйрөндүңүз, үйдө досуңузга же апаңызга жардам бердиңиз. Албетте, ар дайым мактоого негиз таба аласыз. Бул позитивдүү ой жүгүртүүгө жардам берет. Бизден дагы көбүрөөк ийгиликтерге жеткендер ар дайым болот. Мындай учурда алар менен өзүңүздү салыштырып, ачууланып, өзүңүздү урушпаңыз. Эң жакшысы, бүгүнкү өзүңдү кечээкиге салыштырып, жетишкендиктериңди күндөлүккө жазып кой. Өзүңө жана мүмкүнчүлүктөрүңө болгон ишеним, өсүү жана өзүн өзү өнүктүрүүнүн пайдалуу болот. Ал эми өзүнүн сапаттарын жана жөндөмдөрүн объективдүү көрө билүү жана баалоо реалдуу максаттарды коюуга жардам берет. Албетте, кемчиликтерден арылуу жана өзүн өзү өнүктүрүү боюнча универсалдуу кеңеш берүү мүмкүн эмес. Анткени ар бир адам жекече инсан. Бирок максаттуу жыйынтыктарга жетүүнүн бир нече кадамдары бар. Эмнеге умтулуп жатканыбызды так белгилесек, ийгиликке ошончолук тез жана жеңилирээк жетишебиз. Бул таң калыштуу деле эмес. Кайда баратканыңызды так билгенде гана бара жаткан жолдон адашпайбыз. Бир гана максат коюп тим болбостон, ал максатка жетүүгө жардам бере турган ресурстарды издөө керек. Зарыл учурда бирөө жарымга таяна турган болсок, максатка жетүү оңоюраак. Чоң жана узак мөөнөттүү максатты этаптарга бөлгөн жакшы. Бул силерди кыйынчылыктарды жеңгенге жана өзүңөрдөн күмөн санабоого жардам берет. Өзүңөр эмнени өзгөрткүңөр келет? Ошону ойлонуп көргүлөчү. Балким жаңы бир нерсени үйрөнүү керектир. Же өзүңүздөгү кайсы бир сапатты өөрчүтөсүз. Эми актай кагаз алып, ага колуңузду тартыңыз. Алаканыңызды тегеректесеңиз болот. Ушул сыяктуу. Сиз тарткан алакандын ортосуна өз максатыңызды жазыңыз. Эми ага жетүү үчүн эмне кылуу керектигин ар бир манжаларга жазыңыз. Дал ушул этаптардан өтүшүңүз керек. Эми ар бир манжаларга жазыңыз. Бул баскычтардан өтүүгө сизге ким же кимдер жардам бере алат? Бул сиздин ресурстарыңыз. Силер бүгүн адам өзү жөнүндө идеяны кандайча өөрчүтүп, ал кандайча өзгөрөрүн билдиңер. Өзүбүздү түшүнүү эмне үчүн маанилүү экендигин жана ал бизге өнүгүүгө, жашоо пландарын түзүүгө жана мыкты нерселерге умтулууга кандай жардам берерин талкууладык. Мен бүгүн кандаймын жана 1 жылдан кийин кандай болом деген чакан эссе жазгыла. Алган билимиңерди пайдаланып, максатыңарды түзүп, ага жетүүгө керек болгон ресурстарды табуу керек. Бул сабакты жакын досуңуз же курбуңуз менен талкууласаңыз болот. Барыңыздарга ийгилик. Мен сиздер менен коштошом.